кинодо бир дагы тамеки чегилбейт, бир дагы жеринде арак ичилбегени көрсөтүлбөйт. Үй бүлөсүн барктабай жүргөндөр үй бүлөсүн барктап калса эле, ошол биз максатыбызга жетик деп эсептейбиз да. 10 эмес, бирөө эле ошентсинчи, болуп жетет бизге. Азыркы болуп аткан кино индустрияга ушу тамашанын жигиттери салым кошту. Эме кинонун алдындагы болду мага. Сүйлөбөдө эле мен ал киши менен мамилени үзүп чыгам да. Алла таалама шүгүр ушу биз тескерисинче биздики сүйүнүчтөн, кубанычтан ушу динге келдик да. Мен сөөгүк жууганы келгем да. Анан ошондо байкемдин сөөгүн ушу жууп атканда ушундай бир чечим кабыл алдым да. Болду, мен деле ушинтип жазат экенмин да көрсө депчи. Мени да бирөө ушинтип жууйт экен да. Деп анан ошондон жумгалдан келермен баштагам. Балыкка суу керектей ушундай керек болуп турган учурда силер чакырып ушундай интервью алганыңыздар мен үчүн тазим. Тот самый смартфон, который вам понравится. Honor 400. Это не просто смартфон, а мощное решение с флагманскими фишками. Давай расскажем. Итак, экран 6,55 дюймов, AMOLED 120 Гц, пиковая яркость до 5000 нит, картинка сочная и четкая даже на солнце. Процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Мощный и быстрый, справляется с играми и многозадачностью без проблем. Камера. Основная 200 мегапикселей, ультраширокая 12 мегапикселей и фронталка 50 мегапикселей. Детализированные снимки и крутая стабилизация видео обеспечена. Батарея 5300 мАч с зарядкой 66 Вт. Полный день работы и быстрая подзарядка. И также дополнительная IP65. Это защита от пыли и брызгов. NFC, сканер в экране, инфракрасный порт и 6 лет обновлений Android. Ну и при покупке его как за наличку, так и в рассрочку вы обязательно получите один из крутейших подарков от компании Honor. Поэтому приходите. Салам алейкум, Мурат Меджидович парақшасының катталуучусу. Кудай буйрса бүгүнкү маегибизди алып бараардан мурун сиздерге Аят 4 тасмасынын саундтрегин көргөзүп, анан кийин маекке улантып кетсек. Кармама мен. Ата, жардам бериңизчи, бул балам мага тийип жатат. Эй, бала, эмне кылган? Күч атасын тааныбайт деп, ар кимге барып алып, зулумдук кылмай жок, жакшы ниетте машыгабыз. Коргонуу, ата мекенди коргоо, үй бүлөнү коргоо максатында гана машыгабыз. Эне жок. Не кылабыз? Жашоо кинодогудай болсо, пленканы артка түртүп коюп, далай кемчиликтин добойт белек. Артыбызда кашактарды култап артын тазалап кетчи, суранам. Болду. Бул наркобизнеске, наркотиканы таркатууга, наркотиканы колдонууга аеосуз күрөш жана аеосуз согуш жарыялашыбыз керек. Ушул бала кийинки убакта эмне болуп жүрөт, Али? Менин акыретти унуттура турган жыргалчылыкка караганда Алла тааламды эстете турган кыйынчылык жакшыраак. Арамга аралашпасаң эле болду. Көзүң чукуйм. Келиштикпи? Сизди түшүндүм. Дүрмөтүң дагы түгөн эле экен, Али. Бул өтө оор кылмыштарга киргенге байланыштуу 5 жылдан 10 жылга чейин кесилип кетиши мүмкүн. Баарыбыз мыйзам менен жашаган үйрөнөлү да. Мен сен мыйзам бус деген жокмун, Айба. Эмне анча жаңылып жүрөсүң? Элин агбары не төгүп салдың? Эй, баатыр боло бербесең, көйдөлүп каласың. Баатырлык өмүрдү кыскартпайт. Бирок иллюстрация да керек болчу да, Из-за твоей дури. Они просто хотели попробовать. Аркаңда слишком жокпу, Буга чейин деле кылган ишибиз менен сыймыктана албайбыз. Жашоого такайылдагы спрошенный болду башка. Эркелеп эмне кылабыз, чабыш керек. Причем жестко кылыш керек. Али, билесиңби мени эмне үчүн суур дейт? Сен жанагы жаныбар суур эмес. Сендейлердин жанын суурган сууруну түшүндүңбү? Азамат мырза, саундтректи толугу менен көрүп бүттүк. Анан ар бир кинонун мындай маанилүү нерсеси бар да. Анан сиздин 4-бөлүмүндө сыноо деген сөз маанилүү бир нерсе коюлду да.
бул негизиле тасмага эле тийиштүүбү же өзүңүздүн дагы жашооңуздан алынган сыноолор да болду деп ойлойсузбу? Негизи адам баласынын башына ар кандай сыноолор келип турат да. Алла таалам сөзсүз жакшы көргөн пендесине сыноо берет. Анан ошол эле учурда ошол сыноону өзүнүн чама чаркына жараша, алына жараша берет да. Алы жетпеген сыноону Кудай таалам бербейт. Жанагы башына аябай чоң сыноолор түшкөн инсандар бар го. Өтө тагдыры оорчу. Айтса болот да, алар демек күчтүү адамдар депчи. Кудай таалам ошолорду күчтүү болгон үчүн ошондой күчтүү сыноолор берип жатат да. Ошол менен ошол эле сыноолордун артында сөзсүз эки жакшылык бар экен. Бир эле шарт менен да. Эгер ошол пенде ошол сыноого шүгүр айтса да. Шүгүр айтса, анан жакшылыктар келет экен да. Ошон үчүн башыбызда кандай гана сыноолор келбесин, алхамдулилля шүгүр айтам. Акыбалым меникинен да оорлор бар, меникинен да татаал окуялар бар деп шүгүр айта турган болсок, Кудай таалам бизге сонун жашоо берет экен, сонун жакшылыктар берет экен да. Кудай буюрса ушул Аят 4 тасмаңызды 15 жыл мурун эң биринчи чыккан кинодогу адамдар азыр да ошо 4-бөлүгүн көрсөм деген максатты көздөп, Кудай буюрса көрүүлөр жакшы болот деген ойдобуз. Анан мындай убакытты карап көрсөңүз, билинбей 15 жылдын тегереги өтүп кетиптир да. Анын ортолорунда көптөгөн жылдардан кийин 1-бөлүк, 2-бөлүк, 3-бөлүк, азыр 4-бөлүгүнө келдик. Деги эле ушул киноңуз менен жыйынтык болобу же андан кийинкиси да улантуусу мүмкүнбү? Ооба, туура. Убакыт зымырык куш. Демекчи аябай бат өтөт экен. Кечегин эле ойноп жүргөнүбүз эсибизде. Партага отуруп, тамга таанып аткан күнүбүз. Кече эле болгондой сезим да. Мына эми азыр жашым 40та. Мен эле эмес, мисалы бир аксакалды алып келип, 80ге, 90га чыгып калган аксакалды алып келип, атаке, кечеки ойноп жүргөн күндөрүңүз эсиңиздеби деп сурасаң, ооба, кече эле болгондой, карачы, убакыттын өтүп кеткенин деп ада эле айтып берет экен да. Ошон үчүн убакыт канча жашарыбызды биз билбейбиз да. Бул өлүм, бул гайып деп коет экен да. Нике гайып, өлүм гайып, ырыскы гайып да. Качан келет, кимден келет, кантип келет билбейт экенбиз да. Ошон үчүн ар дайым даяр болушубуз керек экен. Даярдык деген эмне? Ар дайым таза ыйманыбыз менен, артыбызда мындай жаман нерсе калтырбай дегендейчи. Ошон үчүн ортодо көп жылдар өттү, ооба, бирок ошол учурларда биз ортодо көп иштерди кылдык. Башка эле тасмаларды тарттык, мурас, ишен, тагдыр, ниет деген тасмаларды тарттык. Эл аралык деңгээлде фестивалдарга катышып, ал жактардан дагы мындай жакшы сыйлыктарга ээ болуп, Кыргызстандын желегин кичине көтөргөн күндөр деле болду. Бирок Кудай таалам бизге ушул аятты ушундай бир баса белгилеп, ташка тамга баскандай эле кылып койгон экен. Бизди эл журт ошо каяка гана барбасам аят, каяка гана барбасам али дешип жатышкандыктан, эми бул окуянын жыйынтыгы болуш керек. Бул окуядагы каармандардын тагдыры кандай болду, эмне менен жыйынтыкталды, жана ошолорду бириктирип эле азыркы болуп аткан коомубуздагы маселелер, көйгөйлүү маселелер, ошолорду бир мындай бир жакшы көтөрүп, элге бир жакшы жактан бир пайдасы тийип кетсе деген да максат болду да. Анан эми Кудайга шүгүр, бүгүн ошо ата энебизге, медреседеги ошо окуп аткан карыкелерге бата алуу максатында ошо биринчилерден болуп ошолор адамдарга көрсөттүк, батасын алдык бисмилла деп. Манас кинотеатры толо болду. Анан мага да кызык болду. Эми биз сценарий жазып жатканда, кинону ойлонуштуруп жатканда, тартып жатканда багы көрүүчүгө атайын арнайбыз да. Могу жерден мындай коркуш керек, бул жерден сүрдөш керек, бул жерден аябай бир мындай бир башкача сезимдер, кубаныч керек, бул жерден болсо аябай ачууланыш керек деген мындай сценарийге кошуп жазабыз да. Анан ошол ойлорубуздун баардыгы ишке ашты, Аллага шүгүр. Мынтип атайын карап турдум, элдердин эмоцияларынын баардыгы тең биз кандай ойлопсок ошол ишке ашты да. Анан ошого сүйүнүп, кубанычым койнума батпай жатам.
Анан эми расмий жабык түрдө көрсөтүүсү 13-үндө болот. Буюрса мына сиздерди чакырып кетем. 17:30 Манас кинотеатрда, 14-төн баштап бардык кинотеатрларда кетет буюрса. Кудай буюрса жана сүйлөмүңүздүн арасында билинбестен 40 жашка келип калдым дедиңиз го. Ооба. Деги эле ушул 40 жашка келгенде жашоодон эмнени түшүнүп, эмнеден сабак алдыңыз? Алла таалама миң мертебе шүгүр. Бул нерсени Алла таалам кээ бирөөнө мындай түшүнүктүү берсе, кээ бирөөнө кеч, кээ бирөө такыр эле билбей кетип калат экен да. Ыйман деген нерсе да. Кудайды тануу, Кудайды жүрөккө киргизип, Кудайдан коркуу, Кудай көрүп турат, Кудай угуп турат, Кудай билип турат. Анан эң негизгиси ырыскыны Кудайдан гана үмүт кылуу да. Башка бир туугандан, бир чоң бир бай туугандарыбыздан, же досубуздан, же болбосо бир бизнесменден, бир чиновник байкебизден эмес, өкүл аталарыбыздан эмес, бир гана Кудай берүүчү ырыскыны деп ошону таанып билсек, Кудайдын жалгыздыгын билсек, ошол бул жашоодогу эң жетишкендиги ошол экен да. Анткени Алла таалам Кур'ан Каримде айткан экен да. Кимде ким мени тапса, ал баарын тапты депчи. Кимде ким мени жоготсо, ал баарын жоготту депчи. Ана ошон үчүн Аллага шүгүр, ушу бул кинонун деле ушул аят 4 тасманы деле ушу толук түрдө ушу Кудай Таалага таянып туруп, бир тыйыны жок эле мындай баштадык бисмилла деп турупчу. Кудай Таалам өзүң жөнүндө, өзүңдүн ушундай бир акыйкаттыгың жөнүндө, адилеттүүлүгүң жөнүндө, өзүңдүн мындай бир Кур'ан Каримде айтып кеткен, хадистердеги айтып кеткен пайгамбарыбыздын жашоо тарикасынан үлгү алынган ошондой бир багыттагы тасма болот. Жакшы, өзүң бир жакшы бир бүтүрүп бер. Каяктан, кандай болуп, эбептен себеп болобу, ошол максатыбызды өзүң ишке ашырып бер деп эле ар дайым суранып атып, мына азыр эң мыкты деңгээлде биз Кудай буюрса жыйынтыктадык десек, мен толук жаңылышпайм да. Тасмага киришерден мурун жана сүйлөмүңүздүн арасында Кудайды таануу деп калдыңыз го. Алхамдулилла, Кудайга шүгүр, биз кыргыз эли мынтип төрөлгөндөн мусулманчылыкты кабыл алып, дин менен өскөн калктардын катарына киребиз да. Анан сиз кайсыл нерсенин натыйжасында Кудайды жакшыраак тааныдыңыз? Анткени кээ бирөө мисалы сыноонун аркасында таанышы мүмкүн, кээ бирөө жанагындай апат кырсыктардын натыйжасында мындай Алла Таалага мындай жакын болушу мүмкүн да. Ошо Кудай Таалам айткан экен, ыйың менен келесиң же сыйың менен келесиң депчи. Анан Алла Таалама шүгүр, ушу биз тескерисинче биздики сүйүнүчтөн, кубанычтан ушу динге келдик да. Канчалык ийгиликтер болуп, ошо канчалык очор бачар балалуу болгон сайын ушинтип мен бетим чыдабай баштады. Кудай Таалам мага ушундай нерселерди берип атса, мен кантип анын кылган өкүмдөрүн аткарбайм деп анан ошентип ой келди. Андан кийин эле ушул менин байкем бар, Нурлан деген Жумалда, мен атамдын иниси. Ошол каза болгондо ошондо мен сөөгүк жууганы кергем да. Анан ошондо байкемдин сөөгүн ушу жууп атканда ушундай бир чечим кабыл алдым да. Болду, мен деле ушинтип жазат экен мындай көрсө депчи. Мени да бирөө ушинтип жууйт экен да деп, анан ошондон Жумгалдан келер мен баштагам да. Баштап, анан алхамдулилла ушу үй бүлөмдөгү ушу келинчегим, мен аны мажбурлаган жокмун, мен ага эчтеке деп айткан жокмун. Болгону гана өзүм ошо үйгө динди алып келдим, дабаттарга барып аттым, ошол илимий ошол курстарга барып аттым 1 айлык. Ошентип атып аяктан билгендери эң негизгиси кызмат экен да. Акыл үйрөтүп, анан мынтиш керек экен, анан тинтиш керек экен, анан сеникине сенин бетиңе караганда мен бутум таза, анан тиги бу дебеш керек экен деп көрсөчү. Анан эми ошентип айтып жүргөндөр жок эмес, бар да. Ошолор керек болсо биздин ушул дамбылаларыбызды, биздин ушул устаздарыбызды сөктүрүп атат да. Ошол баягы билбестик кылып, анча мынча
хадистерден үйрөнүп алып же акыйкатын толук түшүнбөй өздөрүн баягы ушундай бир бейиштик адам сезип анан намаз окуган адамды сен тозокко барасың деп түз бетке айтып жанагындай нерселерди туура эмес кылып ошо динди жаман көрсөтүп жөн эле динди жаман көрсөтпөсө ушу биздин устаздарды да сөктүртүп атат да. Алар эми түшүнбөгөн кишилер айтат экен да, баардыгы бирдей болуп калат экен да. Ким сакал коет, ким ошо намаз окуйт, баардыгы бирдей да. Жанагыдай агрессивдүү, жанагыдай радикалдуу бир кандайдыр бир киши булардын колу жакшылык күтпөш керек деп түшүнүп алат экен да. Анан эми бизде жоопкерчилик чоң. Мусулманбызбы? Демек сакалды койдукпу? Сүннөткө кичине жакыныраак кийинип жүрөбүзбү? Демек биз өзүбүз эле ошол нерселерге амал кылбастан динибизге, өзүбүздүн динибизге, коомубузга, жана устаздарыбызга ошо тил тийгизип албашыбыз керек экен да. Дагы бир сөз бар го, энеңди сөкпө дегенчи. Кандайча энеңди сөкпө деп. Сен бирөөнү сөгөсүң да, сен бирөөнү сөккөндө ал сени сөгөт да, энеңдичи. Ошондо сен бирөөнү сөккөнүң бул сен өзүңдүн энеңди сөккөнгө барабар экен да. Анткени сен бирөөнү энесине атасына асылып туруп сөксөң, ал да сени сөгөт да кайрыпчы. Демек түздөн түз сен энеңди атаңды сөккөнгө барабар болуп калат экен да. Ошон үчүн сөгүнбөш керек экен. Кайрадан тасмага келсек, эми Кудай буйрса ушул тасмаңыз коомчулукка толук көрүлө башталганда, элдер мен барып ушул тасманы көрүшүм керек деген учурда, бул тасмаңыздан кандай сабактарды, кандай нерселерди ала алат? Кудайдын жардамы менен биз эми устаздардан угуп жүргөн, пайгамбарыбыздын өмүр баянынан окуган эле үлгүлөрдү акырындык менен ошо кинонун тилине, сценарийдин драматургиясына акырын эле камтып коюп аттык. Эч кандай деле сыр жок. Анан максатыбыз ушул бир ушул залда 500 киши отурса, ошонун 10 таасирленип, бир жаман ой болсо ошол ойдон кайтып намазга эми болуп барам деп ыргылжың болуп жүргөндөр намазга кирип калса, же болбосо бир ата энесин кадырлай албай, ушундай бир жүргөн инсандар ата энесин кадырлап калса, үй бүлөсүн барктабай жүргөндөр үй бүлөсүн барктап калса эле, ошол биз максатыбызга жеттик деп эсептейбиз да. 10 эмес, бирөө эле ошентсинчи, болду, жетет бизге. Анан бул тасма тартып жаткан учурларыңызда кээде 2 айга созулушу мүмкүн, 3 айга созулушу мүмкүн, кээде 6 айлап созулушу мүмкүн да. Анан ошол тасманын ичинде жүргөн учуруңузда балким актерлор тарабынанбы же операторлор тарабынанбы бир кандайдыр бир окуяларга туш болдуңузбу? Сизди мындай өзгөртө турган же болбосо ошол жердеги бир философиялык сөз бул мындай жашоону өзгөртө турган окуяларга? Негизи жалпы жонунан кинонун ой толгоодон баштап тартылып кинотеатрга, элдин алдына, назарына чыкканга чейинки убакыт бир жакшы кино үчүн жок дегенде 8 айды талап кылат да. Сценарий жазасың, анан даярданасың, акча издейсиң, акча табылгандан кийин ошол сценарийдин негизинде даярдыктар жүрөт. Ошол чыгармачыл топту издейсиң, алар менен сүйлөшөсүң, топтойсуң, аларды ошол жазган сценарийге ошол мындай бир киргизесиң, сиңиресиң, алардын жанагындайча айтканда илхомун көтөрүш керек, алардын дагы мындай бир ошол болгон бир каалоосун ушундай бир жакшы ойготуш керек да. Мунун баардыгы тең ошол продюсердин милдети болуп эсептелинет. Анан көп эле окуя болот, өтө көп окуя болот. Көп учурларда баягы эми көп инсан менен иштешкенде ар кимдин ушундай бир мүнөзү ар кандай, кээ бирөөнүкү характери чорт болсо, кээ бирөөнүкү шарт, кээ бирөө болсо мисалы үчүн чечкиндүү эмес, кээ бирөө болсо мисалы жоопкерчилик нөлгө барабар. Ошонун баардыгы чогулуп келип сабак боло берет экен да. Аттиң баягы мындай болбой, мындай болуш керек турбайбы, тигиндей болбой, мындай болуш керек турбайбы. Кээ бир адамдар бар, жанагы энергияны аябай мындай бир вампир катары соргончу. Келип
ачууңа тийип бир нерселерди айтып тиги бугулуп кызалат кылып аябай эме кылып ошондой энергетический вампир да ошондойлор дагы учурайт да кадимкидейчи. Анан ошонун баардыгын баягы өткөрүп анан эми бул аят 4-тө биз толук кандуу Кудай таалама ишенгендиктен эч бир андай бир жаман бир үзгүлтүккө учурап же болбосо бир кандайдыр бир тоскоолдук чоң тоскоолдуктар болгон жок. Баардыгы тескерисинче ошол тамак аш берет элек деп бүткүл ошол аят менен чоңойдук элек. Биз азыр кафебиз бар, азыр биздин рестораныбыз бар. Кандай кылсак болот, силерге салым кошот элек деп мынтип кезекке тизилип калбадыбы? Кезекке тизилип аягында кээ бирөөнүн кезеги жетпей да калды. Кудай таалама шүгүр. Буга чейинки тасмалар тартылган учурда мындай ар кандай форматта кинолор тартыла берчү да. Анан быйылкы жылы мисалы январь айында дин маселеси кабыл алынганда атайын президентке тийиштүү дин комиссиясы иштелип чыкты да. Анан ошол учурларда кино тартып аткан учурубузда ушул жерин кошуп коюшуңуз керек экен же ушул жерин алып коюшуңуз керек экен деген учурлар болдубу? Жок. Бизде андай эч кандай андай маселе болгон жок. Анткени биз башынан эле ошол маселелерди эске алчу экенбиз. Биз мыйзам кабыл ала элек делечи, көрсөтчү. Мынакей азыр аят 1-чини алалык, 2-чини алалык, 3-чүнү алалык. Ошол мыйзамдарга каршы келген бир кадрды айта аласызбы? Жок. Жок да. Жок да. Эч бир мындай бир мыйзамга бир туура эмес келе турган кадр жок деп көрсө, Кудай таалам жардамы менен ошондой эле ушундай билчи экенбиз да, жүрөккө салыптыр да. Анан мында деле эч бир мындай бир күмөн санап, анан дагы бир жерин туура эмес кылып болгону биз өзүбүз эле чечим чыгарып, кинодо бир дагы тамеки чегилбейт, бир дагы жеринде арак ичилбегени көрсөтүлбөйт. Ошону өзгөчөлүгү ушунда. Анан башкы каарман, негизги каарман, оң каарман кыргызчанын нукура жана так сүйлөйт. Берки антагонист шүмшүктөр орусча аралаштырып мусор кылып сүйлөйт да. Ошондой кылып айырмаладык да. Анан негизи эле тасма тартаардан эмес, ушундай эле интервью, подкаст тартаарда кээде үнү жазылдыбы экен, кээде камерага тартылдыбы экен, флешкага жазылды, жазылбадыбы экен деп мындай ичиңизден кыжалат болосуз да. Анан сиз мисалы чоң бир 1,5 сааттык фильм тартып аткан учуруңузда кээде ушинтип флешкасы өчүп калган учур же камера иштебей калган учур, ушундай бир тоскоолдуктар болуп калат да. Сиздин ушул 4-чү бөлүгүндө ушундай учурлар болдубу? Негизи буга чейинки 2-чи бөлүмүндө, 1-чи бөлүмдө ушундай учурлар болгон. Тоо жака чейин чыгып алып, анан камеранын батарейкасын унутуп калып, зарядка сайбай коюп дегендейчи. 4-чү бөлүмдө мен мыкты команда менен иштедим. Мындайча айтканда, Кыргызстандагы эң алгачкылардан болгон. Мына Кыргыз фильм киностудиясында эмгектенген ошол инсандар, мындайча айтканда, жоопкерчиликтин бүт баарын мындай оодарып саласың. Бүт баарын өздөрү алып келет, өздөрү табат, өздөрү эметет, башыңды оорубайт. Анан ошол эле жана үндө дагы чоң команда иштеди. Ал жерде Марс Тугелов деген ошол досум азыркы учурда эң, мындайча айтканда, эң мыкты звукка режиссер десем дагы жаңылышпайм да. Ошол даярдап берди. Ошол жөн эле Кыргызстанга эмес, Казакстанга дагы мындай дубляж кылганга ылайыктап берди да. Сүйлөмүңүздүн арасында эң чоң команда деп калдыңыз да. Эң биринчи аят 1-ди тарткан учурдагы командаңыздын саны канча эле? Анан азыр аят 4-тү тарткандагы командаңыздын саны канча болду? Аят 1-де актерлорду кошпогондо 4 эле бала жүргөн да, мындай чыгармачылык топ болуп, 4 бала жүргөн. Мындай деле санап берем. Санжар Абдыжапаров, Улан Азиев деген жигит, Талант Ургазиев, анан 4-нүсү Мухтар Атанелиев, продюсер өзү да, өзү. Мен актер катары жүрчүмүн, мен менен 5, бирок мен 4 деп айтып келем. Аят 4 болсо, операторлордун өзүнүн эле группасында 10дон ашык киши болду. 10дон ашык. Ошентип отуруп, чыгармачыл топ, сүрөтчүлөр, режиссердун катарында администратор жана костюмер, хлопушка деп отуруп 40 санадык да.
40 кишиден турган. Ошол 40 адамды деле башкара билиш, арасында бирөөнүн характери болушу мүмкүн, характери жок болушу мүмкүн, бирөөнүн маанайы болушу мүмкүн. Ошол команданы башкараарда кандай нерселер керек экен негизи адамдык сапатта? Ошол нерсенин баардыгын делечи мурунку бөлүктөрдө бүт жоопкерчиликти өзүм алып, өзүм кылчу экен да. Анан көрсө экинчи режиссер деген түшүнүк бар экен да. Экинчи режиссер деп ошо Тынчтыкбек Абылкасымов досум ошол характери неси жанагынын баарын өзү уюштуруп атты. Мен болгону гана меники милдетим бүт камсыздап берүү, техника менен эмне керек болсо ошол менен камсыздап берүү, курсагын ачырбоо, айлык маянасын сураганда берип туруу. Ошонун баардыгын мен мындай кымтыксыз аткарганга аракет кылдым, ошол алган жардам менен. Ошол досум Айбек аябай жардам берди, ошол каржы жагынан. Анан эч бир үзгүлтүккө учураган жок. Мунусунда мындай чыныгы өзүмдү мындайча айтканда чыгармачылык жактан аябай мындай бир рахат алдым десем болот да. Баягы сценарий боюнча келип отурам. Үйдөн келсем баардыгын даярдап коюшат. Режиссерский стол, мониторду күйгүзүп коюшат. Бүт актерлорду бир сере репетиция кылып койгон. Анан художниктер өздөрүнүн декорациясын жасап койгон. Мен келем отурам, жарайт же жарабайт деп эле актерлор менен иштеп калдым да. Көрсө өтө сонун экен. Акыркы учурларда кыргыз тасмалары, кыргыз кинолору мындай эл аралык деңгээлде динамикалык жагынан, звук жагынан, тасманын мындай сапаты жагынан мындай жакшы жылыштарга келдик да. Жада калса мындай эл аралык сынактарда дагы жеңүүчү катарларына кирдик да. Эми сиздин көзүңүз менен ар кандай кинолорго мындай жабык эшик аркасында чакыруулар барасыз да. Кыргыз киносу канчалык деңгээлде өсүптүр? Кыргыз киносу аябай эле өсүп келатат. Негизи мурун 2000-жылдары кыргыз киносу жокко эсе болгон кезде биз мындай телени айлантып атып түрктөрдүн каналына түшүп болуп койгон. Ой, кыргызчага окшош экен деп ошо аябай кызыктуу болчу эле. Анан кийин өзбектин сериалдарын, өзбектин кинолорун басымдуулук кылып аябай көрдүк, Фатима, Зухра, андай, мындай, тиги бу деп. Анан ошол учурларда биздин Рустам Маташев дегендер ошол коммерциялык багыттагы кинолорду, Рысбек Жабиров, Назым Миндабаиров, РСЖ раматтылык каз болуп калды. Анан ошолор аябай эме кылып кетти да, мындай индустрияга мындай эме кылуу десек болот да. Биринчи ошол баштады ошол нерсеничи. Бирок чоң профессионал кинолор жанагы бардык дүйнө жүзүндөгү дүйнөлүк деңгээлдеги тасмалардан ошол Эрнис Абжапаров, Темир Бирназаров, Актан Арымкубаттар тартты да. Бирок ал кишилердин кинолорун эл мындайча айтканда коммерциялык багытта кабыл алган жок. Кинотеатрларга барып мындай бир агып көргөн жок да. Бирок Рустам Маташевдин жанагындай ВХСке тарткан министрдин кызынын махабатына миңдеп, 2000 деп чугуруп кирди. Демек, ошондо тартыш үчүн демек элдин кандайдыр бир талабы башкача экен деп, анан ошол режиссерлор ойлонуп аракет кылып көрдү. Чоң режиссер Темир байке деле аракет кылып көрдү, Эрнис байке деле аракет кылды. Бирок ал кишилер ушундай бир дүйнөлүк масштабтагы, А класстагы фестивалдарга тартып берип, баары бир баягы Рустам Маташевдай болуп киши чогулта албай койду да. Анан ортоңку муун пайда болду. Данияр Абдыкайримов, анан кийин анын арасында мен бармын, Руслан Акун болуп, Сүйүн Откеев деп ортоңку муун пайда болду дагы. Ошондо кинолор менен мындай сапаттуураак, ошол эле учурда мындай бир коммерциялык багыты бар тасмалар чыга баштады да. Ал учурда жанагы 6D, Mark II деген дагы мындай толук кадрга тартыла баштады да кинолорчу, мындай фотоаппарат болсо дагычы. Баягы ВХС, DV камердардан мындай сапаты мыкты болуп, айырмаланды кадимкидей көзгөчү.
Анан ал менен тартылып баштадык. Эл кадимкидей келе баштады. Ошол учурда Манас кинотеатр жаңыланды. Рустам Аташевдер учурунда жанагы Манас кинотеатр, Россия кинотеатрлар ремонт жок, көрүп атсаң көгүчкөндө учуп кетет. Ушинтип жанагындай көрүлчү да, мындай баннерди бырыштырып тартып алып, партага проектор коюп коюп, үшүп мына кышында тумактар менен монтип коюп көрчүбүз да. Ошондо деле эл барчу да. Бирок кийин Садык байке Манасты жазады, синематика мурунтан деле октябрда жазаган эле, бирок кыргыз кинолор коюлчу эмес, кийинчерээк коюла баштады. Анан кыргыз киносу деп да пайда болгон, могу Акбаева Совет. Ошол көчөдө пайда болгон, Айбек Дайырбеков. Ошолор ачкан, аяктан пайда болду. Анан кийинчерээк синематика кыргыз кинолорун алып космопарктардан кое баштады. Андан кийинки муун бул тамашоонун поколениясы келди да. Биз ошондо кино тартып жүргөндө тамашоодогулар жаңы тамаша ойношуп, биринчи, экинчи сезон андай мындай деп, алардын эң эле тартканы бул эме болчу да. Жеңил желпи, күлкү. Жок, скетч жанагы Вайн. Ошолорду эле тартып жүрүшчү да. Мындай киного мындай өздөрү мындай бир жакшы, өздөрү эми тамашоодон жаңы баштап кички балдар да. Анан Нурлан Мамакеев ошол учурда өтө катуу чыкты. Бир айда бир 4 кино тарткан күндөрү да болду окшойт ал кишинче. Ушундай жакшы иштеп калышты, ушундай баягы коммерция жагыначы. Эми ошол кишилер индустрияга жол салды, кино индустрияга. Анан мен ошол учурда Аят менен келдим да, анан орто жолдо чоң пауза болуп кетти да. Чоң пауза болуп кетти. Анткени эмнеге пауза болуп кетти? Мага жаккан эмес да. Анда Манас кинотеатры, анан кыргыз киносу кинотеатр эле. Анан баары алуу эле жүрөсүң темселеп, ар бир кишинин немесин киного келсе экен деп. Анан мага ошол жакпай койгон да, аябайчы. Анан пираттар менен эле күбөрөшүп эле дискке тарап кете берчү да. Улам эле ошо бир жактан тарап кетет, кайрагандар менен ызылдашабыз, ошо деп туруп. Ошойдон бир ортодо 10 жыл өтүп кетти. Кийин дисктер жоголду, интернет пайда болду. Бирок ошол учурда тамашоодогулар кино тартып, аябай мындайча айтканда азыркы болуп аткан кино индустрияга ушу тамашоонун жигиттери салым кошту. Ошолордун айынан мына синематика чоң залдарды, жаңы залдарды ачты. Такыр эле кино койчу эмес аларчы. Анда-санда эле бир муну Руслан Акундун Салам Нью-Йоркун эле койсо керек, калгандарын койгон эмес, койчу эмес. Голливудтун кинолорун бир койчу да. Анан мына тамашоонун балдары ушундай бир сонун кинолорду тартып, элге жаккан, эл күлгөн, ошол эле учурда мындай сапаты жагынан дагы жакшы болгон касмаларды тартып, алардын баягы айырмалангандары ушу Бакыт Осмонканов, Жеңиш, Азамат Исмаилов, мынакей Куба деген жигиттер биринин артынан бири тартып, Эмилий Есеналиевдер ушундай бир мындай бир Вайндан эле баштайт. Бир персонаж мененчи, даң-даң ана чала спорт болуп, анан ошонун арасынан эле киного айланып кетет да. Анын киносун көрүп жатып калабыз. Ошентип эми алар чоң эмгек кылышты да. Эми алар 10 жылдан кийин мен кайтып баягыдай мен биягын жакшы эле эмес экен, эптеп-септеп өзүн жаап, араңдан зорго андан көрө жүрөк торт пираттар менен күрөшүп жүрүрбөй, башка нерсе кылып көрөйүнчү деп мен кеттип ортодо 10 башка фестивальный кинолор тартып жүрдүм. 10 жылдан ашып кеткен экен. Кайра келсем, ниет менен кирдим да кайрачы. Кирсем, мени эч ким тааныбай калыптыр, баягы ишеним жоголуптур да магачы. Сен ким, биздин Тоты воин дешти го баары. Кинолорун албай, кички кинотеатр, кички залдардан берип коюп, Россия такыр эле киномду албай койду да. Россия кинотеатрчы. Анан ушу эл монтип баягы сарафан менен эметкен, анан чоң залдарга өтүп, ниет аябай жакшы болду да. Ниет өтө сонун болду. Анткени жаңы эле бир эч бир баягы биринчи, экинчи, үчүнчү бөлүмдү тартсаң баягы элдер мындай келет да. Мындай жаңы эле бир кино, диний кино болуп тартылды да болгондо. Диний кино. Анан ал менен кирдик, келсем сонун болуп калыптыр, системалашып калыптыр. Баардыгы мындай договор менен бир айдан кийин сонун кылып туруп акчаларын өткөрүп берет экен. Эң эле мынау
мыкты деген Ошто дагы бир 2-3 кинотеатр ачылып ийриптир. Караколдо чоң сонун залдар болуп калыптыр. Бүткүл ушул шаарлардын көпчүлүгүндө ушу залдар ачылып кетиптир да. Мунун баардыгына тең ушу тамашоонун жигиттердин эмгеги десем болот. Жана сүйлөмүңүздүн арасында бир жылдары жанагынтип дисктерге пираттык түрдө тарап кеткен учур болду да. Азыркы замандын учурунда эң коркунучтуусу Telegram боттор аркылуу жанагынтип кинолоруңуз тарап кеткен учурлар болот да. Анан ушинтип сиздин жанагынтип бир жылдыкпы, 6 айлыкпы мээнетиңиздин жанагынча бюджет кетирген короткон тасмаңыз бир адамдын эмеси менен Telegramдан тарап кеткени бул бир өзүнчө бир мээнетиңиздин жокко кетирип салган учуру болот да. Ушул нерседен коркпойсузбу? Эми мындай да, албетте мынтип баягы алдын алыш керек, аракетин көрүш керек, ошондой тарап кетпегенгечи. Бирок ошол эле учурда биз Алла Таалам берген ырыскыдан ашып кете албайбыз. Ага жетпей да калбайбыз да. Тарап кетсе, демек Алла Таалам бизге ошондой эле ырыскын чектеген да. Ошондой түшүнүк менен эле эч кандай бир коркунуч жок. Бир гана Алладан суранабыз, Алла, эмгектерибиз сакталсын, канча деген кишилерге карыздар бар. Ошолордун алдынан шерменде болуп калбайлык, динибизди жаман көрсөтүп албайлык деп эме суранам, тиленем. Аны албетте алдын алабыз, хакер достор бар, ички иштер министрликтери менен ошол кишилер менен тыгыз мамиледе, ыкчам жанагы кибер полиция бар биздечи. Ошолор менен да иш жүргүзөбүз. Бүт алдын алып койгонбуз, аракетин кылып атабыз. Кимде ким ошондой бир кармала турган болсо, чоң бир мындай бир кылмыш жообуна тартыла тургандай мыйзамдар чыккан азырчы. Азыр жөн эмес азырчы. Анткени биз кадимкидей чоң өлчөмдөгү салыктар төлөп атабыз да. Демек, ал инсандар бизге эле зыян эмес, ал мамлекеттин казынасына да зыян келтирип атат да. Камалып кетет да, аз жөн эле камалып кетет. Жок дегенде 5 жыл камалып кетет да. Кармалып калып жанагынтип сатып аткан болсо, мындай ошондо баягы эскертип айтып коймокчумун. Жөн эле бир кичинекей акчага алданып сатып, бул бир эле жагы да, эң эле маанилүүсү бул Алла Тааламдын алдында аркы дүйнөдө ого жобу керек болсо кошунаңдын өрүк, вишня жанагы алмалары, алмуруттары мынтип шагы ийилип, сенин огородуңа ийилип турган күндө дагы сен алып үзүп жесең, алардын акысына кирген болот экенсиң да. Болбойт экен. Бул арам. Аны менен тамактанса, эгерде үй бүлөсү болгон менен үй бүлөсүн багып балдары чоңойсо, балдары арам менен чоңоет. Анан атасына зулумдук кылып, акыры барып, тиги карылар үйүнө таштап койгонго чейин барат экен да. Бул арам менен чоңойгон бала жакшы болбойт экен да. Ошон үчүн аракет кылып, бардыгыбыз, мен өзүмөн баштап, мынакей мен ошо балдарыма ар бир нерсени ошо адалдан болсо экен деп тилеп, аны аракет кылып, адалдан алып барганга аракет кылам да. Тескерисинче ошондой иш кылсаң, мындай түшүнүк бар го. Замандын бөрү болсо бөрү бол, түлкү болсо жок. Жакшы эмес ал сөзчү. Ал сөздү мындай аны мындай түшүнүк да биздечи, бөрү болсо бөрү бол, демек мындай бир шабашка чыкса аны кылыш керек. Мындай мүмкүнчүлүк келе бербейт, бул колго келген кадимкидей бир оомат деп түшүнүп. Эме болуп, баягы чиновник болуп алышып, анан ошол жерде өз туугандарын киргизе калып, канын соруп, тоноп көрүп атабыз го. Мына тиги 40 жылда кыңгырыш, 40 жылда билинет дегендей, мына 20 жыл мурун, 10 жыл мурун кылган жер окуялары андай мындай болуп туруп, камалып, шерменде болуп атат го. Жагалыппы. Шерменде болуп атат, мына камалып атат, башын жерге шылкыйып, чогулуштардан мынтип кетип атат го. Өзү эле шерменде болбой, мына үй бүлөсү, анын туугандары бар, анын бала чакасы, анын баласы кандай акыбалда калат? Мен кыйын деп эле монтип жүрсө эле аны деген, сенин атаңды моундай болуптур го деп, классташтар эле аны шерменде кылып коет деп, мисалы, ошондон Кудай сактасын да, ошондой шерменде чыкты. Жана сүйлөмүңүздүн арасында карыздар да бар деп калбадыңызбы? Деги эле ошол тасма жаратууда демөөрчүлөрдү табуу дагы бул өзүнчө бир этап да. Анан негизи ошондой учурлар болгондо кандай кыйынчылыктар бар?
эми киного өтө чоң акча сарпталгандыктан эми демөөрчүлөр бар, бирок ошол толугу менен 100% ошого демөөрчү болуп бере албайт экен да. Бөлүгү менен бир 10% жаап берет, 20% жаап берет. Ошон үчүн демөөрчү аталып калат да. Анан калгандарын аракет кылып тапмай, карыздамай. Мисалы үчүн мен Айбек деген досум, ал өтө деле чоң бай адам эмес. Болгону ушундай бир аракет кылып, ишкер аракет кылып, урунуштуруп, бериништирип эле ошол мени бир акчадан мындай бир муктаждык болгон жок да. Эми ошол эле учурда биз эми аша чаап, жөн эле бир болор болбос нерсеге акчаны сарптай берген жокпуз. Бүт орунду, ыгы менен кетип атты. Бирок күнү десем күнү, түнү десе түнү мага Айбек мондай болуп атат, монча акча керек, мончасына чейин монча керек, буга мынча бериш керек деп отуруп, ошол досум аябай жакшы камсыз кылып берди. Мен аябай ушундай жандооч кийик аттырат дейт эмеспи? Мисалы чыгармачыл адам толук кандуу ошол чыгарманы ойлоно албайт экен, эгерде ошондой муктаждыктар болуп турса. Бир жагынан акча табылбай атса, бир жагынан акча издеп жүрсөң, бир жагынан чыгып болбой калат экен да, толук кандуу. Досум болсо ошол нерсеге мүмкүнчүлүк түзүп берди да. Мен буга чейин мисалы Руслан Акун менен Нурбек Айбашев тандемин аябай суктанчумун да. Мен айрыкча Руслан Акундун талантына эмес, Руслан Акундун Нурбек Айбашевына суктанчумун да. Карачы кандай сонун достор. Карачы Нурбек деген ушундай бир Русланга ушундай сонун шарттар түзүп берет, мүмкүнчүлүктөрдү кылып берет, жанталашат. Ошонун жемиши мына мисалы үчүн чогуу көрүп атышат, сонун ийгиликтери жаратып атышат. Таң көрүп менде да ушундай бир досум болсо, ушинтип менин да маселелеримди эметип берсе, бул деген мындай да, менде андай учурлар көп болду мага мындай каржылык жактан жардам берген, бирок тилекке каршы мындай бир чыгармачылыкка кийлигишет, ар бир акчанын отчетун сурамай, каяка кеттим, эмне болду, аны мындай кылбай эле тигиндей эле кылып койсок кандай болот, муну арзаныраагын эле тапсак болбойбу деген нерселер өтө мындай бир кыжаалат кылып жиберет да. Толук кандуу анда дагы мындай иштеүүгө мүмкүн болбой калат да. Анан бул досум андай кылган жок, Алла ыраазы болсун. Бүт эми Аллах аманат, мынакей эмнеге кетирип атасың, кандай кылып атасың, мен сага ишенем. Мынакей сураган акчаң мына, иши кылып кинобуз жакшы болсун. Болду. Аябай ыраазымын. Мына ошонун жыйынтыгын мына бүгүн ушул медреседеги каракелер ата энебиз менен көрдүк. Анан байкалды да. Ошондо мен досум ушундай Аллахтын жардамы менен шарт түзүп берди эле. Мен мына көбүнчө ушул энергиямды, фокусумду ушул кинонун мындай бир сапатына жумшагандыктан ошонун мындай жыйынтыгы мына деп өзүм суктанып, бир досума ыраазы болуп дуа кылып отурдум. Кудай буюрса бата менен башталган таспаңыз буюрса берекелүү тасмалардан болот деген ишеничтебиз. Анан бир жылдары ушул тасмалар жалаң мындай жеңил желпи комедия иретинде күлкүлүү мындай оор эмес темаларда тартылып келген да. Анан могу акыркы жылдары карасаңыз, адамды мындай таң калтыра турган, эмоциональный, жүрөктү мындай оорута турган нерселер тартыла баштады да. Анан сиз акыркы учурда көргөн тасмаларыңыздын арасынан мындай таасир ала турган кайсыл тасма деп айта аласыз? Сиз жанагы айтып атпайсызбы, жеңил желпи комедия депчи? Бул деле замандын талабына ылайык да. Элибиз ушунчалык баштарынан кыйынчылыкты көп өткөрүп, билинбеген менен көпчүлүк депрессияга кирип кеткендиктен ушул кинолорго барып, күлүп, жадырап, жайнап, мына бир кандайдыр бир эмоцияга байып келгендиктен ушундай болду да. Эмне үчүн азыр руханий тасмаларга болгон талап күчөп аткан? Бул деген Аллага шүгүр биздин жашоо акыбалыбыз, социалдык абалыбыз оңдолуп баратканы кабар берет да. Баягы кредиттер жок, финанстык жактан өстүк. Финанстык жактан өстүк, эми мындай руханий мындай бир эс алгыбыз келип, мындай рух өзүбүздүн курсагыбыз тойду. Бирок рухтун ачка ойдон тургандыктан ошо руханий тасмаларга кызыга баштады.
Демек бир 10-15 жылдан кийин жалаң классикалык чыгармаларды көрүп мындай эс ала турган учурлар болуп калат. Жашообуз өтө жыргал болуп кетсечи, жалаң ужас кинолорду талап кылабыз да. Мындай Кудайды эстете турган жашоодо жашайлык. Анан негизи эле айтсаңыз, мурунку учурда актерлор менен иштешүү кандай эле? Анан азыркы учурдагы замандын актерлору менен иштешүү кандай экен? Жоопкерчилик жагынан бар эле барып өзүңдүн деңгээлиңе жараша болот. Мен мисалы ушундай көп тасма таласына туш болгом. Кээ бир режиссерлор мойнуна башына мендирип алат да. Өздөрүнүн ушундай бир тажрыйбасынын астыгынан актерлор башкарып алат. Мындай эле кылбайлы, тиндей эле кылбайлы, режиссер болуп кетти. Карасаңчы. Бул деген ошол режиссердун өзүнүн авторитетине жана тажрыйбасына ылайык болот экен да. Эгерде тажрыйбаң жакшы болуп, командаң мыкты болуп, өзүңдүн жумушуңду мыкты билип турсаң, актерлор сени сыйлагандыктан кымтыксыз кылып, убагында келип, айтканын айткандай кылып турат. Ошол эле учурда акчасын мындай соодалашпай жакшы кылып бериш керек, тери кургай электер бериш керек деген нерселер бар да. Ошентип баягы алардын талаптарына жооп берсең, алар да сенин талабыңа жооп берет да. Бирок албетте профессионал актерлор, жанагы эл артисттери, эмгек сиңирген артисттер айырмаланып турат, албетте. Алардын чыгармачылыкка болгон мамилеси жөнөкөй ушул кастинг аркылуу келгендер менен сөзсүз түрдө айырмаланып турат. Алар салыштырууга болбойт. Анан ушул тасмаңыз Кудай буйрса коомчулукка берилгенден кийин ушул эле тасма менен токтоп калбайсыз да. Дагы мындай пландарыңыздын арасында кайсыл форматта, кайсыл негизде тартайын деген ойлордун үстүндө жүрөсүз? Мен жанрлардын бардыгын мындай чымчылап көрдүм. Комедия деле жанрын көрдүм, билесиңби, кайсын тарткан? Ишен деген көрүңөр беле? Ишен деген кинону тартканбыз. Ужас жанрын тартканбыз, Мурас деп. Киш жегич кемпир деп. Анан мындай документалдык тасмалар тартканбыз. Жырткычтын изи менен, Жашоо керемет деген көзү азиз инсандар жөнүндө. Ошолор баягы чет өлкөгө чейин чыгып, жакшы приздерди алып келди да. Бирок мага жаккан жанр ушул криминалдык драма жагат экен. Ушундай бир өзүм бир жакшы бир руханий мындай бир рахат алат экенмин да ушул жанрданчы. Клеткаларды ачыш үчүн, ойгонуш үчүн ошол формат. Комедия жаккан жок, бирок колдон келет экен. Ишен деле жаман эмес, азыркыга чейин тим эле анын ушундай бир эмелер фрагменттерин TikTokко чыгарып алышып, неме кылып атышат да, көрүп атышат элдер. Шайлоо сайын коюшат, мамлекеттик каналдарда шайлоо сайын коюлат. Баягы Сүлөйким Парам жаңы жыл сайын коюлгандай, шайлоолорду ошол кинону коюп калышат да. Ужасты көрдүк, бирок ужас такыр жакпай калды. Мен ошол ужас тартканда кадимкидей эле ужас эле болдук да, мындайча айтканда, кыйналдык, мындай бир Кудай таалам тараптан мындай бир Кудайдынга жакпаган нерсе экен алчы. Ужас жакшы эмес экен чын. Тасма учурундагы кыйналуу андан кийинки жашоодо дагы жашоодо дагы өзүнүн негатив ушундай бир сиңилип калат экен. Мындай келинчек менен да мындайча айтканда кыжың-кужуңдар ошол да көп болуптур. Аябай мындай эле бир жин шайтандар аябай эле тегеректе болот окшойт ушундачы. Анан ошол мен ужас жанрын тандап, жана жин маселеси менен тартып аткандардан айтат элем, бул ончо эмес экен. Жакшы эмес экен да, бул жашоого өзүнүн залакасын тийгизип коюш мүмкүн экен да. Бул деген жиндин бул бар экени анык. Кудай таалам бул жашоого адам менен жиндерди өзүнө ибадат кылуу максатында жаратты деп атпайбы? Анан жөн нерсе эмес да, ошол нерсени абайлап, байкап иш кылыш керек да. Анан жөн эле акча табат элек, анан элдер кызыгат, анан тиги адреналин үчүн ушуну тартып коелу депчи. Көп учурда мени ошол молдонун образын жаратып берип коңуз деп чакырышат.
мен баш тартам да. Жакында эле ирандыктар ушундай бир кино тартабыз деп бир молдонун ролу дешти эле. Жок дедим. Ага чейин дагы башкалар уже 2-3 сунуш болду. Жок. Именно ушу жин чыгарган болду да. Кайсыл тармакта жүрбөйлү, кайсыл сферада жүрбөйлү, конкуренция деген түшүнүк бар да. Анан бул да сиздин тасмаңызда дагы конкуренция сөзсүз болбойт да. Азыр сиздин тасмаңыз чыгайын деген учурда дагы 5-6 студиялар дагы өзлөрүнүн тасмасын сунуштап жатат да. Деги эле буга чейинки сиздин тасмаларыңыз кайсыл тасмаңыз кирешелүү болду, кайсыл тасмаңыз туура эмес учурда чыгып калган учур болуп, сиздики көрүлбөй калган моменттер болду. Эң эле кирешелүү ниет деген тасмам 2 жыл мурун тартылган. Мына башкаларга салыштырмалуу мындай жакшы күтүлбөгөн жерден жакшы мындай бир пайда алып келди. Эң эле такыр мени артка тартып кеткен Мурас деген тасма да. Мурас деген тасмада биринчиден элдер келбей калган. Ошо туура эмес учурда да чыгып калган. Анан ошол продюсердин мага болгон ишенбестиги, ошол баягы кино жакшы болбой калып, анан кеткен акчаларды коюп кой деп менден талап кылганы, ошол нерселер мени аябай ушу урдум ушул киноң деп туруп Москвага кетип калганга түрткү кылган да. Кереги жок мага монун баары депчи. Анткени 8 ай үй бүлөм менен, бала чакам менен башымды сайып ушундай бир эмгек кылгам да, мисалычы ошо Мураскачы. Болгон энергия күчүмдү жумшагам. Азыр кинону көрсөңөр, анын деңгээлине жете турган бир да кино жок. Мындай эле карап койгула, Мурасты карап, атайын этномедиадан кирип көргүлө. Азыркы ошол жанрдагы кинолор менен салыштыргыла. Айткыла анан өзүңөрдүн бааңарды бергиле. Мен дагы кей кезде көрүп турам, таң калам дейт, тартып турубуз го, жакшы эле болуптур го, эмнеге мындай болуп калды? Анан ушундай ачуум келген, 8 ай мен өзүмдү эле эмес, мен үй бүлөмдү, мен деген ошо үйүмдү мындайча айтканда база кылгам да. Ошол жерде топурап оператору, тигизи, мунзу баары мен бала чакам менен ошол жерде жүрчүбүз. 8 ай убактым кеткен ошогочу. Анан аягында ошо продюсерден ушундай жаман сөздөрдү уккам, айтпадың беле, жакшы болот деп айтпадың беле, анан ужаска элдер укмуш келет деп айтпадың беле, кана коп кой акчаны, сен жеп койгон окшойсуң деген да сөздөрдү уктум да. Анан баягы жана жебеген самсаңга эмне деп койчу эле? Ошол үчүн жебеген самса үчүн ушундай тилди уксаң, 8 айлык кеткен эмгегиңди жөнүндө эле ондай эле төгүлүп калып атса, мен келинчегим 4-5 функцияны аткарган да. Гримерда болгон, костюмерда болгон, админда болгон, кастинг менеджерде болгон, мындайча ойлогондочу. Анча мынча жерден повар болуп ийчи. Ошонун баардыгы тең бааланмай кетти да. Анан ошон үчүн мен ошол Мурасты жек көрөм, ошо Мурас деген тасманчы. Ошон үчүн бир кино мен үчүн аз, бир кино менен көп. Мындай репертуарыма кошом Мурас депчи, бирок кинонун алдында болду мага. Сүйлөбө деп эле мен ал киши менен мамилени үзүп чытам да. Өз кесибиңиз менен мисалы алдан кийин деле канча кино тарттым, мына Кудайга шүгүр, сонун эле бир кино менен мен жок болуп кетпейм да. Өз кесибиңиз менен, өз ишиңиз менен мындай мыкты деңгээлде жашап, ошону сүйүп аткарганыңыздан кийин мындай профессионалдык деңгээлге чыгып каласыз да. Эгерде азыр сиз ушинтип тасма жаатында кетип атсаңыз, балким президент тарабынанбы же УКМК тарабынанбы, ички иштер министрлиги тарабынан ушундай бир тасма тартыш керек деп сизге мындай сунуш келсе, ошол нерсени аткарганга көзүңүз жетет бекен? Мен ошолордун ишеничине кирүүгө аракет кылып жүрөм да, ар дайым. Анткени биздин ошол ажообуз Садыр Нуркожоевич кылып аткан саясатын мен аябай жактырып, аябай суктанам да. Жардам бергим келет, мисалы. Мен ар дайым кинолорума ошолорго камтып кетем, ошолордун кылып аткан иштерин камтып кетем кинолорго. Ушундай бир өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмдөн ошол ыраазычылык катары ошону кылам да менчи. Ниетте деле камтып кеткен, мынакей Аят 4-тү деле камтыды, мисалычы.
Бирок ошол эле учурда ошол кишилерге уят болуп калбашым керек деп мындай азыр мындай алардан суранбай даярданып жүрөм да. Бирок учуру келет, ооба, чоң масштабтуу, чоң деңгээлдеги кино тартканда мен тажрыйбам, менин энергиям, менин командам даяр болуш керек да. Бирок азыр Кудайга шүгүр даярбыз. Кудайга шүгүр даярбыз. Уят кылбайбыз деген ойдомун. Кудай буюрса эртең бир жума же бир айдын тегерегинде ушундай сунуш келсе, сөзсүз ойлонбой, тобокелге салып. Сөзсүз түрдө, анткени эми бул Аят 4-тө делечи ошол жана президентибиздин ошол командасынан инсандар келип тартылды, мисалы тартылам деп өз каалоосу менен ошол эле президентибиздин ошол басма сөз кызматында жүргөн ошо иничектер дагы келип, өздөрү баталарын берип, белек бекчектерин көтөрүп алып келипти. Бул деле болсо ишеним да, бул деле болсо биздин ошол чыгармачылыкка болгон урмат сый деп ойлойм да. Анан ошолду сүйүндүрөт да, күч кубат берет да, адимкедейчи. Биз негизи мындай жаш кезекте жүргөндө, кичинекей кезибизде кинолордун сандары да аз болуп калып, бирок арасынан бир ушул бир кино философиялык жагынан болсун, ичиндеги идеологиясы жагынан ушул кино мен үчүн мындай рахат бере турган тасма деп айта алчык да. Азыр сиздин көзүңүз менен караганда сизге жаккан эң тасма кайсыл деп айта аласыз? Кандай, эл аралыкпы же кандай? Кыргыз киносунун арасында деп айтсак. Кыргыз киносунун арасында мындай салыштыра келсем, өзүмдүн тасмаларыма мен ушунчалык жанымды бергендиктен мен өзүмдүн тасмаларым менен сукнанам. Акыркы ниет менен сукнанам, ошол эле Аят 4 менен сукнанам. Анткени мен жөн эле эмес, ошол элдин суктанып карап атканын көрүп туруп, элдин ушундай бир ошол тасмамдан таасир алып атканын көрүп туруп, анан мен ошону жасаган командам менен сукнанам. Ошол айтып атпаймынбы, мен ар бир тасмамда, ар бир кинолорумда мен бала чакам аралашат да. Мен ушул балдарым кичинекей кезинде деле ушул тасма талаасында жүрчү да, бейишке көтөрүп алып. Анткени келинчегим ар дайым мага жардам берет да. Бир гример болот, же костюмер болот, же болбосо ошол бухгалтер болот. Ошон үчүн балдарыбызды да жаныбыз алып алабыз да. Анан мен кантип анан башка бирөөнүн тасмасын жан дүйнөмө жагат деп айтам. Өзүмдүкү турса. Кудай буюрса, бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз бир гана ошол Аят 4 тасмасынын тегерегинде болду. Буюрса биздин өзүбүздүн алдыдагы көптөгөн пландарыбыз, проектлерибиз бар. Ошондо сиздин жеке жашооңуз тууралуу, алдыдагы максаттарыңыз тууралуу мындай тема козгойлу. Бул жашоодо эң жакшы белек бул адамдарга адам убактысын бөлүү дейт. Сиз дагы бир алтындай болгон, бир мындай жетишпей жаткан учурдагы бир убактыңызды келип арнаганыңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе жыйынтыктоочу бир сөз кылып, бир тасма тууралуу коомчулукка кайрылуу жаза алсаңыз. Силерге чоң рахмат. Бул ушул нерсе подкастта. Мисалы мажбур болуп турабыз да. Кандайдыр бир деңгээлде болгон жактан биз өзүбүздүн тасмабызды ушу элге бир маалымат кылып таратып алсак, ушул кино жөнүндө ушу бир көрүп кеткиле деп ушундай бир кандай бир жарыя кылып алсак деп болгон жактан аракет кылып атабыз да. Анан эми ушул силердин ушундай бир бизге кылып берген шартыңар, карагыла ушул жерде алып, ижарага алып, ушул билбейм, өзүңөрдүкүбү же бул деле ижарага алдыңарбы мен билбейм, бирок бул да болсо чоң курбанчылык да. Бул да болсо чоң салым да. Анан мен аябай ыраазымын. Ушундай бир балыкка суу керектей ушундай керек болуп турган учурда силер чакырып, ушундай интервью алганыңыздар мен үчүн таазим. Аллахым разы болсун. Мынакей 13-үндө расмий түрдө чакырып кетейин. Мен дагы ошол мындай жогоруда айтып кеткен сөздөрүм анык бекен же жөн эле урдуруп коюптурбу деп сиздер өзүңүздөр баа берип кетсиңер иншалла. Бул жерде видеодо эч кандай мындай бир жери кесилип же бир жери кошулат деген нерсе жок. Кааласаңыз демөөрчүлөргө ыраазычылык айтсаңыз болот, кааласаңыз коомчулукка ыраазычылык айтсаңыз болот. Өтө сонун мүмкүнчүлүк болду. Эми туугандар, адамга адам керек дегендей, бул инсан өзү менен өзү бир иш кылып кетүүгө мүмкүн эмес экен да. Ар дайым бири-бирибизди толуктайт экенбиз да. Алла таалам бирөөгө мындай мүмкүнчүлүк берсе, анын колунан келбеген мүмкүнчүлүк башкага берет. Анан бирок экөө бириксе, сонун бир жакшы бир жыйынтык келет экен да. Мисалы, мага кино тарткан мүмкүнчүлүк берсе, бирок мындай акча таап, акчаны чөнтөктү
бир мындай бизнес кылып бир ишкерлик кылган мүмкүнчүлүк бербегендиктен мен ошол ишкерлик мүмкүнчүлүк берип бирок кино тарткан мүмкүнчүлүк бербегендиктен бирок биригип ушул бир кинону тартып атабыз да. Жакшы бир жыйынтыкка келип атабыз. Ошол эле жакшы ниет менен элге ушундай бир динибизди, тилибизди, дилибизди бир жакшы бир мындай бир психологиялык таасир калтыралы деп мындай чогуу бир жыйынтыкка келип атабыз да. Соогун чогуу бөлүшүп атабыз. Демек, мына алгач эле ошол Аят 4 колдоп кеткен жеке ишкерлерге бардыгына тең, мына башынан айта кеткенде Белая Река компаниясына, Кыргыз фильм киностудиясына, Беш мантыга, Аскар Авто Дубай, Баха 777 бул мен суранбасам дагы өздөрү ушинтип айтышып, ушундай күйүп-пышып, Азамат байке көрүп атабыз, эмгегиңиз тим эле аябай кылып атасыз деп мен Алла ыраазы болсун ушундай бир нерселерди тартып миллион көрүүчү топтоп берип коюп атат да. Ошон үчүн ошол Дамкеге, Бахага, Атакул Жалиловго, ошондой Аскар Автого, Эрнис Костюмга, Ясин Лакшари деген бала бар, Беш манты дегендеги Бексултан менен Айбеке, жана ошондой эле жанагы Автофанат, анан Car City дегендеги балдар, керек болсо ушу Америкадагы Дастан Али Шаршеев деген бала, жанагындай Кыргызы в Америке дегендеги топтогу балдар, иши кылып бууда мындай бир ашар десем не болот да. Анан ошо мен жогоруда айтып кеттим, менин досум Айбеке, бардыгына тең Аллахым ыраазы болсун. Кимде өткөрүп жүрсем дагы баягы кечирим сурайм. Бирок жүрөктөсүңөр жакшылык менден кайтпаса дагы Алла Тааламдан сөзсүз кайтат туугандар. Аны эми Кудай буйруса мен айткан нерселерди дагы экран көрсөтөт. Элибиз дагы көрүп, баамдап өз баасын берер. Бирок айта кетчү нерсе, ыраазычылык сиздерге. Телеграмга чыгып кетсе дагы көп учурда ушул кинотеатрларга барып көрөсүздөр, чоң экрандан көрөлүк, салым кошолук, ой телеграмдан көргөн бул бирөөнүн акысына кирип калат экенбиз деген түшүнүктүн пайда болгону, Голливудтун киносун көргүчө өзүбүздүн көргөн пайда деп берип атканыңыздар үчүн Аллах ыраазы болсун туугандар. Силердин ошентип кылган ишенимиңиздер бизге күч кубат, жана дагы чоң жакшы тасмаларды тартканга бир чоң бир өбөлгө болуп жатат да туугандар. Ошон үчүн өмүрүңүздөргө, иштериңиздерге, ден соолуктарыңыздарга Алла Тааламдын берекеси болгон болсун. Кудай буйрсанда тасмаңызда жолугушканча. Салам алейкум. Алейкум салам. Ömür kerben ötküçöktü ulana, taqdırlardan geldi mınday tıyana. Hayal orup жаткан кезде döşöktü, жарыганда экендиги сынала. Ал сүйүнсө ашып төшүп сүйүнөт, барга жокко жашап келген күчүрөт. Итке минип калган кезде күйөөсү, аялганда экендиги билинет. Бирде күлүп, бирде ыйлап барманда, биз жашайбыз 6 күндүк жалганда. Адам кандай экендиги билинет, жаратканым башкасын салганда. Жаратканым башкасын салганда. Адам күчтүү дене бойдосын барда, жаштык калат жалындаган жылдарда. Бала кандай экендиги билинет, ата эне алдан тайып турганда. Бир карында бир уяда жатышкан, эй биринин балдай сүтүн татышкан. Бир туугандын анык жүзү көрүнөт, мурас бөлсө ата өлүп кабыстан. Бир
жашайбыз 6 күндүк жалганда, адам кандай экендиги билине. Жаратканым башкасын салганда, эй, жаратканым башкасын салганда. Ey, бийлик байлык күтсө дагы башкача, досын алган учур келет бир күнү. Кара булут кайгы салып каптаса, мен дегендер жаңгудуңда калышкан. Эй, мезгил күлүп барын жеңген жарыштан, кимдин кандай экендиги билине. Окуругун салсасын алыстан, бирде күлүп бирде ыйлап барманда, биз жашайбыз 6 күндүк жал